Саламатсыздарбы урматтуу ишкерлер, бүгүнкү күнү аябай чоң баш оору пайда болду. Бул деген ЭТТН. ЭТТН маселеси бүгүнкү күндө баарына таандык. Анткени кичине сиңерби, чоңсуңарбы, ишкер болсоңуздар, эгерде сиздердин кандайдыр бир складыңар бар болсо, складыңарда товар бар болсо, анда ЭТТНди толтурушка милдеттүүсүңөр. Ошону менен бирге Кыргызстанда электрондук СФЛер бар, электрондук счет фактуралар. Счет фактуралар ЭТТН менен кайчылашат. Анан ушул маселе аябай оор болуп келатат. Анткени ар бир ишкер кичинекей ларек болобу, же килейген соода компаниясы болобу, же өндүрүштүк компаниясы болобу, бүт ушул товарларды жазыш керек болот да, отуруп алып, бухгалтерди жалдап же өзү отуруп, бухгалтери түнү күнү ар бир товардын аталышын ойлоп тап, ТНВден бирге келишүүсүн издеп, келиштирип, анан эгерде мындай келишсе жазып, келишпесе оюнан ойлоп таап товардын аталышын. Кээ бир учурда мисалы үчүн кум, ун сатса, фасовка кылынбаган, ошону кантип киргизерин билбей башын оорутуп, башын катып, анан салык инспекциясына барып, салык инспекциясынын кураторунан издеп, аны штурм кылып, аны сурап, андан айтып бер эмне кыларым деп. Ал болсо жооп бере албай дагы чуркап качып жүрүп, анан кийин штраф салып, кайра ушундай кыйынчылыктар болуп атат да күндө. Ушул нерсе кантип чечилиши мүмкүн? Мен азыр бир кымбат, бирок абдан керектүү ыкманы айтып берем. Ал ыкманы бирок мамлекет өзүнө ошол жүгүн өзүнө жүктөш керек. Жана балким эл аралык өнөктөштөрдүн жардамы менен ушуну чечиш керек. Мисалы үчүн, дисклеймер, мен айткандарды баарын кошумча текшергиле, абдан жакшы болот. Бүгүнкү күнү ушул складта көп товар бар. Ушундай эле маселе, мисалы үчүн, бир канча 60-30 жыл мурда, 40 жыл мурда Walmart компаниясынын башына түшкөн. Walmart деген компаниясы аякта ошол Сэм Уолтон аны түзгөн, аны негиздеген Америка Кошмо Штаттарына. Кыска убакыттын ичинде килейген мегамолдорду курган. Ал мегамолдордо ушул товарлар абдан көп көлөмдө, арзан, кичинекей бизнести өлтүрүп, ушул чоң Walmart мегамолдор бүт ички сооданы колуна алып алган. Ошондо бир учурда миллиондогон товардык номенклатура, товарлардын аталышы дүкөндөргө келип баштады. Анын аркасынан ушул Walmart Америка Кошмо Штаттарында аябай баягы аз маяна төлөөчү компания катары белгилүү. Ошондуктан ичинде уурдоолор башталды. Складдарды контролдоду кичинекей көлөмдө болуп атканда жеңил болчу, көлөмү чоңоюп кеткенде аябай оорчулуктар заман Walmart'тын башкаруучуларына келди. Ошондо алар Сэм Уолтондун баласы отуруп алып, ойлонуп туруп, окумуштуулар менен сүйлөшүп, акырында RFID технологиясын ойлоп тапты. RFID технологиясы кээде баягы дүкөндөргө барып калсаңыздар, кийимде, чет элден алып келинген же китептерде ушундай бир кызыктай этикетканы көрөсүңөр. Бул деген пассивдүү микрочип. Бул пассивдүү микрочип өзүндө батареясы жок. Бирок атайын жиберилген, багытталган радиосигнал кармап, ошол радиосигналдан энергия алып, ал деген кайра жооп катары радиосигналды жиберет. RFID бул радиофреквенция identification, радио жыштыктын идентификациясы деп мындай талдалат. Алардын окуу диапазондору ар кандай болот. Кээ бирлери 20 сантиметрден эле окуйт, кээ бирлери 5 метрге чейин окуйт. Кээ бир чиптер 300 метрге чейин окулат. Бул чиптер өзүндө кадимки эле флешкадай эле толук маалыматты жүктөп алса болот ушул чипке. Ал маалымат эмнеге керек? Мисалы үчүн складтан товарды издейин десең, эгерде RFID болсо, колуңда RFID-ни окугуч болсо, атайын сен деген тез аны табасың складтан. Приемка отгрузкага керек, мисалы үчүн сатып атканда, же болбосо башка бир складтан экинчи складка киргизип атканда, же болбосо ошол ЭТТН жөнүндө маалымат киргизип атканда, эгерде бир жолу ар бир товарга ушундай этикетканы кошуп, аны автоматташтыруу кылсаң, мисалы үчүн өндүрүшчүнүн далына, анда ушул товар дүкөнгө келгенде, мынтип дүкөнчү ар бир товарды ЭТТНге киргизгенин кажети жок болуп калат. Бир гана жанакы атайын окугуч аппаратты мээлеп туруп атып коет.
товарларга аткан заматта эле атайын система баарын окуп, флешкаларын окуп, ар бир ошол микрочиптен толук маалыматты, канча товар турат, качан ал товардын срок годности бүтөт, баасы кандай, бүт маалымат жыйналып калат. Анын адрестик хранение, адрестик сактоого жиберсе болот складка, складтан бир жерден экинчи жеке жылдырганда маалыматты алса болот, жана ошол инвентаризация жүргүзгөндө абдан жеңил. Бир нече саат отуруп алып, баягы ар бир товарды эсептегендин ордуна ушул эле пистолет менен атасың, пистолет заматта бухгалтердик программага бүт маалыматты тизгиндеп коет. Керек болсо ошол куралга дагы ошол RFID чиптер салынат, керек болсо адамга деле салынат. Мисалы үчүн ошол кичинекей чипти теринин астына киргизсе болот. Баягы Билл Гейтс баарына чиптерди коет деген ушактар ушундан келип чыккан да. Ар бир мисалы үчүн куралга салып койсо болот, эгерде курал кылмышта колдонулса, шаардагы жайгашкан RFID окуучу аппараттар аны тез таап коет да, ким качан ушул курал менен ушул жерден өткөн тез билип коет. Ушундай. Баягы койлордун паспорту ушундай RFID аркылуу эле мисалы үчүн колдонулушу ыктымал. Аларга флешкадагыдай эле кой качан төрөлдү, кайсы жайлоодон чөп жеди, кайсы мясокомбинатка барды, ошол мясокомбинаттан эти сиздердин астыңарда түштүбү же ал башка эт, ушунун бүт маалыматын жазып коюп болот. Мындан кийин мисалы үчүн RFID аскер куралдарда окко да салынат. Кээ бир мисалы үчүн аскер ошол байкоочулар мисалы үчүн ошол ок менен атып, окто RFID сигналды жандырып коюшу мүмкүн да, кандайдыр бир максатка. Складта идентификация ар бир товарга баягы өндүрүп атканда ушундай RFID киргизсе, бир RFID'ни бүт ошол соода катышуучулары колдонот жана ошол өткүчө бүт ошол жерде катышып чыгат да. Бир эле RFID бир жерден салынса. Ошол RFID мисалы үчүн эгерде импорт болсо, анда бажыкана салыш керек да, ар бир товарга кошконго ушуна атайын борбор болуш керек. Аны ишкерлерге, майда ишкерлерге жүктөбөй, мамлекет өзүнө алыш керек. Бул кошумча жумушчу орундар жакшы нерсе да. Анан мисалы үчүн кампадан бул эмнеге дагы жардам берет? RFID менен коштолгон товарды уурдашы мүмкүнсүз болуп калат. Мисалы үчүн сатканда ага атайын сигнал берилет, сатылды деп. Ошондо ошол атайын окуган системалардан эркин чыгарса болот. Эгерде жок, сатыла элек болсо, анда кызыл лампочка күйөт, же болбосо уурдалган товарды атайын аппаратура менен шаар ичинде таап койсо болот да, мисалы үчүн. Мынакей RFID байкоочу аспап ушундай көрүнөт негизи. Уурдалган запастарды издөө үчүн атайын машинеге оборудование коесуң, жабдык. Ал оборудование ошол шаардын ичинде жүрөт жана 300 метр аралыгында уурдалган товарды таап коет. Запастарды жеринде көзөмөлдөө ошого да жардам берет. Бир ушундай чип окуган жабдык коесуң. Эгерде складтарың көп болсо, бүт складтардан канча товар качан жатат, качан аны чыгарды, качан киргизди, бүт маалыматты окуп турат бул система. Автоматтык түрдө маалыматты компьютерге жөнөтүп турат. Мисалы үчүн ушундай эң кичинекей маркерлери ушундай көрүнөт. Эгерде баасын карасак, ошол баалары мисалы үчүн ушу бир наборго $325 $25 чейин болот. Негизи ошол 1000 считыватель $325 болуп калат да баасы. Кичине кымбатыраак. Ошон үчүн бул жерден мамлекет жардам бериш керек жана ушул чиптерди кайра иштетүү үчүн, кайра колдонуу үчүн шарттар коюлуш керек. Бүгүнкү күнү бул бааларда өзгөртүлсө керек да. Кытайда RFID чыгарган дүкөндөр мисалы үчүн айтат 25 центтен алууга мүмкүн да ошол RFID чипти. Ошол маркердин сүрөттөлүшү, техникалык сүрөттөлүшү интернеттен эркин тапсаңар болот. Чипсет колдонуу негизи ошол керек болсо баягы аскерий максаттарга да колдонсо болот. Жана ошол SDMA же болбосо GSM сигналдарын колдонуп, чипти аңдыганга да шарттар түзүлөт. Ал үчүн атайын программалар бар да, мисалы үчүн аңдоочу. Негизи кайсы эффекттер үчүн RFID чип колдонулат? Складдагы запастарды толук контроль кылуу, толук башкаруу, агып чыгууну токтотуу, уурдоолорду токтотуу.
агып кетүүсүнө товардын складтан мисалы үчүн ошол партия менен дүкөндөргө кеткенди байкоо, кеңири аймактагы мүлктү табуу үчүн складдык эсепти автоматташтыруу, башкача айтканда ЭТТНди тез инвентаризация ЭТТНди тез жасап туруу, жана запастарды бөлүштүрүү, уурдоо схемаларын ачуу, коррупциялык көрүнүштөрдүн нөлгө чейин кыскартуу. Walmart ушинтип ушул маселени чечип койгон. А биздин өкмөт даяр технологияны алып ушул маселени тез чече алат. Буга 1-2 жыл өтсө керек, бирок өнөктөштөрдүн акчасы менен жаңы жумушчу орундарды пайда кылып, жаңы долбоор кылып, ушул нерсени жашообузга киргизсе болот. Ошондо дүкөнчүлөрдүн, ошол ишкерлердин, майда ишкерлердин баш көйгөйү жок болот да. Учет түнкү 10 саат 10го чейин кассирди кыйнабай, дүкөнчүнү, сатуучуну кыйнабай, бизнестин ээси келип эле пистолет менен атат, инвентаризация бүтөт ушу менен. Бул ишкерлерге да абдан жакшы. Ошол ар бир товарга бекитилген ЭТТН маалыматты көз ирмемдей тапканга, система кылганга жана ошол склад кылганга жардам берет, жана ушул ЭТТНдин маалыматын жыйнап туруп тез салык органдарга жибергенге жардам берет. Бул деген албетте баягы контрабанданы толук жок кылганга жардам бериши ыктымал. Ошон үчүн бул видеону көрсөңүздөр, тааныш ишкерлерге жибергиле тез-тезден, салык органдарга жибергиле, бир Кыргызстандагы эл аралык уюмдарга жибергиле, аларда балким долбоор пайда болот, алар грант катары ушул технологияны Кыргызстанга алып келет. Инженерлерге жибергиле, чоң складдарды башкарган тааныштарыңарга жибергиле, жана ошол бажыканага жана башка тиешелүү органдарга жана биздин баягы министрлер кабинетинин жетекчилерине көрсөтсөңүздөр болот. Анда эмки видеодон көрүшкөнчө.